Силер менен көптөн бери мени ойлонтуп жүргөн бир теманы козгогум келип турат. Бул жашоодон алган сабактарым же болбосо бул жашоодон үйрөнгөндөрүм тууралуу болмокчу. Бул эпизод бул теманын биринчи гана бөлүмү жана келечекте бул темаларын уландыларын дагы чыгарам деген пландарым бар. Жашоодон алган биринчи сабагым: бирөөдөн көңүлүңүз калганда күнөөнү өзүңүздө издеңиз. Анткени көңүл калуу көбүнчөсү биздин бир адамдан күтүүлөрүбүздү бизге бербегенде пайда болот. Мисалга алсак, башыбызга бир суноо келди дейли. Албетте жакындарыбыздан колдоо күтүү биздин акыбыз, бирок биз колдоо же болбосо жардам күткөн адамдан жетишерлик деңгээлде колдоо ала албай калганда жана бара бул абал кайталанган сайын ал адамдан көңүлүбүз бат эле калып калат. Бул законченемдүү көрүнүш. Эмнеге күнөөнү өзүңүздө издеңиз дегеним: колдоону сиз күттүңүз, бирок ал адам сиздин күтүүлөрүңүздү орундатууга сөз бербеди. Балким ал сиздин күтүүлөрүңүздүн кабары дагы жок. Сиз ал кишиге үмүт бердиңиз, бирок ал адам сизден муну сурабады. Демек, сиздин күтүүлөрүңүз сиздин көңүлүңүздү калтырды жана ал адам менен болгон мамилеңизге жаракат алып келди. Жашоодон алган бул сабактан кийин өзүм дагы тааныган, тааныбаган инсандардан бир нерсе күтүү жана үмүт кылууну токтоттум. Эгер менин көңүлүмдү калтырган адамды ичимде кечире албасам же бул көңүл калтыруу маселесин унута албасам, ал адамды жөн гана жашоомдон чыгарууну үйрөндүм. Ал эми бул жашоодон алган экинчи сабагым: ата-энебиз дагы бул жашоону биринчи жолу жашап жатышат. Белгилүү бир жашка келгенден кийин бала чагыбызды эстеп калганда ата-энебиздин бизди тарбиялоодо кетирген каталарын, жан дүйнөбүзгө калтырган жараларын түшүнүп баштайбыз жана көпчүлүгүбүз ал жаралардан арылуунун жолдорун издеп баштайбыз. Ата-энебизге болгон таарынычыбыз дагы пайда болуп, кээ бир терс абалдарда аларды күнөөлөгөн учурлар да болбой койбойт. Мен 9 жыл мурун атамды жана 2 жыл мурун апамды жоготтум. Бирок ата-энемдин өлүмү аларга болгон жан дүйнөмдөгү кээ бир таарынычтарымды көп убакыт унуттура алган жок. Ата-энемди толугу менен кечирип, аларга болгон таарынычымды унутууга дал ушул көз караш жардам берди. Мен бул көз карашты бир китептен окуган болчумун. Чынында ата-энебиз дагы бул жашоодо биринчи жолу жашап жатышат. Биринчи жолу ата-эне болуп бала тарбиялап жатышат жана алар дагы жашоодо көргөн, билген, бул жашоодон алган тажрыйбаларына жараша бизди тарбиялап жатышат. Алар үчүн дагы оңой нерсе эмес. Ата-энелерибиз бизди тарбиялоодо өздөрүнүн ата-энелеринен алган тарбияны бизге өткөрүп беришти жана көп нерселерди балким биз менен чогуу үйрөнүштү. Андыктан сизге айтарым: ооба, ата-энелерибиз идеалдуу эмес, алардын кемчиликтери менен аларды кабыл алып, жан дүйнөбүздөгү тынчтыкты коргоону үйрөнөлү демекчимин. Бул жашоодон алган үчүнчү сабагым: алмаштырылгыс эч ким жок. Бул сөздү өзүм үчүн дагы, мени курчаган башка адамдар үчүн дагы ар дайым өзүмө эстетип турам. Анткени мен мурун өзүмдү дүйнөнү куткарып калчудай өзүмдү алмаштырылгыс сезчүмүн. Жумушумда мага берилген жоопкерчиликтен тышкары көп нерселерди үстүмө жүктөп алчумун жана бул ишти менден башка эч ким мыкты деңгээлде бүтүрө албайт деп ойлочумун. Жумуш убактым бүтсө дагы, жада калса дем алыш күндөрү дагы иштеп калчумун көп учурда. Эгер мен ал ишти бүтүрбөсөм, мен иштеген компаниянын иши токтоп калчудай болуп, өзүмдү эрдик жасоого атап алчумун. Мен жокмун жана ал компания сопсонун эле иштеп жатат. Демек, мен алмаштырылгыс эмес экенмин. Керек болсо генералдык директор болсоңуз дагы бир күнү иштен кеткениңизде сиздин жоктугуңузду эч ким жада калса катчыңыз дагы сезбейт. Ошондой эле биздин айланабыздагы инсандар дагы алмаштырылгыс эмес. Күндө көрүшкөн досторубуз, туугандарыбыз, керек болсо үй бүлөбүз дагы. Бизден ар жардам сураганда чуркап барган досторубуз бир күнү баалуулуктары, принциптери өзгөрүп, бизден оңой эле баш тартып коюшу мүмкүн. Достукта жашоодон чоң сабак алдым. Мурун мен үчүн баарына даяр, колунан келген баардык нерсени кылат деп ишенген досторумдун көбү азыр жок жанымда жана жашоом аларсыз деле сопсонун эле уланып жатат. Бул дагы алардын алмаштырылгыс эмес экенин дагы бир ирет тастыктады деп ойлойм.
Тагдыр менден ата-энемди дагы алды. Албетте, алардын ордун эч ким толтура албайт, бирок бир ачуу чындык бар. Убакыт алардын жоктугуна көндүрөт экен. Жашоодон алган бул сабак менин адамдарга болгон көз карашымды жана мамилемди аябай эле өзгөрттү. Эгер мурун жашоомдо бир нерсе мен каалагандай болбой калганда, дүйнөнү терс айлантууга даяр болсом, азыр жолумда чыккан тоскоолдуктарга башка призмадан карап, негизи эле көп күтүлбөгөн терс абалдарга жеңилирээк карап калдым. Кантсе да жашоо бизге күн сайын жаңы нерселерди үйрөтүп келет. Эң негизгиси каталарыбыздан сабак алып, аларды кайталабоо эң чоң сабак. Аягына чейин укканыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздер менен мен Айзада Талантбек жана Жан дүйнөмдүн жаңырыгы аттуу подкасты болду. Жаңы бөлүмдөрдү качырбоо үчүн мага катталууну унутпаңыз. Жаңы бөлүмдөрдө жолугушканга чейин эсен туруңуз.